Assalomu alaykum, qandaysizlar rejalar? Bugun biz chupa-chup жасайбыз. Ал үчүн бизге мындай болгон термометр керек. Бул баягы чупа-чуптун кайнаган ысыгын билип турабыз. Магазиндерде сатат, кондитерский магазиндерде. Андан кийин эле бизге глюкозный сироп керек. Мындагы мен иштеткем. Азыр бул дагы магазинде сатылат. Андан суу, мындай чупа-чуптун формочкалары, таякчалары, анан мындай болгон посудкалар бар. Анан мындай бул мен көрө калган. Ушул дагы магазиндерде болот. Анан мындай болгон суюк красительдер бар. Андан дагы бир түрү бар. Мындай болгон порошоктор дагы бар. Красительдердин ушулдан дагы кошсоңуздар болот, өзүңүздөр кылсаңыздар. Эгерде сатыкка коем десеңиздер, мындай болгон красительдерди алсаңар, ушул жакшы. Андан кийин эле бизге сахар керек. Мындай болгон. Анан мындай бир идиш, ушундай идиш болсо жакшы, алюминий болсо. Анан беркиндей идиштер болуп калса, алар мындай түбүнө жармашып кетет да, мындай жылтырак идиштер. Мындай болгон тараз алабыз. Бул магазиндерде 300 сомдон, мен 300 сомдон алгам, 300 сом. Ушул тараз аябай керек. Башкасынын кереги болбосо да, ушул аябай керек да. Эми кандай кылабыз? Эми биринчиден могул болгон идишти, ушундай идишти үстүнө коюп алабыз. Мына көрдүңүздөр, 333 грамм деди. Эми мына мо тари деп турат го, ушуну басып коебуз. Эми жок болду. Эми мына сахардан мен 120 грамм бул жака куюп алам. Мынакей достор, мен 120 грамм сахар салып алдым. Эми болсо мен сиропту 60 грамм сироп салып алам. Бул общий сложности мындай бир кашык менен ушундай кашык толо болот да, 60 грамм. Азыр мен кайра эле мына жердеги тари деп басканда ушуну кайра неме кылам, анткени мурунку граммдар жок болуп турат да ошондон. Андан кийин эми сиропту бул жака 60 грамм кылып мына жерден карап салып алам. Мынакей 60 грамм болду эле, бирок 1 грамм ашып кетти. Бул эчтеке болбойт, бирок эми болсо 40 грамм суу куюп алам. Мына басып өнүп кетти. Басым кайра нөл болду. Эми 40 грамм суу куям. Мынакей мен сиробум 1 грамм ашып кеткен үчүн сонда 1 грамм кошуп койдум. Негизи 120 грамм сахар, 60 грамм сироп, глюкозный сироп, анан 40 грамм суу болуш керек. Эми ушуну эле алып барып кайнатабыз. Мынакей ушинтип кайнап чыгат, орто кайнатабыз. Андан кийин мынаны токун жандырабыз. 25-80 градусда турат. Эми ушуну салып турабыз. Көз ушул жер 149-150 болгонго чейин ушундай кылып кармап салып турабыз. Сиробубуз кайнагача биз мындай кылып красительди, анан мындай присыпкаларды, формочкаларды биз мына чуңкур болгон үчүн мен бул жагынан тешип киргизип койдум. Мыналарды дагы тешип киргизип койгом, бирок мыналар чуңкур эмес, ошон үчүн жөн эле салып коелум азыр. Мынакей азыр биздин уже кайнап уже 149-145 болуп калды. 148-149, 150дү ала берсеңиздер болот. Мен азыр өчүрүп берем. Уже 148 болду. Андан кийин 148-149 көрдүңүзбү? Уже эми алып тез формочкаларга куюп албасак, бул тез эле катып кетет да. Мынакей алып алдык. Эми мындай болгон красительди кошобуз. Бир тамчы кошсоңуздар болот. Мынакей коштук. Эми мындай туруп аралаштырып алабыз. Мындай кылып аралашып, эми буну формочкаларга коюп алабыз. Мынакей биз формочкаларга коюп алдык, мындай болду. Мынакей ушул азынан катыганда мыналарын алып коебуз. Анан присыпкадан мен биринчи башында сеп койгом, анан мындай кылып үстүнө дагы сеп койсоңуздар болот. Мынакей мындай болду. Мында чекелери мындай болуп калгандарын мындай бычак менен кырып коебуз, анан калгандарын ушинтип эле чыгарып алабыз. Мынакей ушундай розовый цвет болчу. Мынакей кырларын кырып коебуз. Мынакей мондай пакеттерди аласыздар. Адаразы чупа-чупка десеңиздер берет. Мындай болгон пакетти дагы берет. Бул бир пачкасы 70 сомбу, 60 сомго алганмын, бирок ичинде 200гө жакын бар да, кетинде эле көп. Мындай болот. Мыналарды ошол эмнин ичине салып туруп эле ушундай кылып байлап коебуз.